Бул сабагыбыз селфи сүрөт тартуу боюнча болмокчу. Селфини да туура тартууну билсек, селфи менен дагы жакшы иштесек болот. Мисалы башка бирөө колдо сүрөттү тартып бериш үчүн жаныңда адам жок болсо, айла жок өзүң тартышка туура келет. Ошондой учурда селфини туура тартабыз. Тартуу үчүн эң биринчиден план менен иштейбиз. Адамды даярдап алышыбыз керек, модельди. Эгер алдын ала даярдалган кандайдыр сүрөт керек болсо, ошону билип, даярдоо үчүн кандай сүрөт керек экенин билип, даярдап, мудбордторду чогултуп, мудбордторду карап, буга чейин ушул сүрөт мага жакты, ушундай кылып жасагым келет, ушундай кылып тарткым келет деген ойлор болсо, мисалы ошолорду алдын ала көрүп, кайра даярдап алышыбыз керек. Анан ошол сүрөттү кандай жерде тартыш керек, модельге кандай кийим кийдирүү керек, ошол жактарын дагы алдын ала ойлонуп, карап, локацияны издеп таап, золотые часы деген времяны сөзсүз колдонуп, убакытты карап, кайсыл убакытта тартабыз. Күн ысык кезде тартса, мисалы сүрөт жакшы чыкпай, булганыч чыгып калат. Салкын убакта тартуу үчүн атайын эртең менен кел, ушул жерге кел деп атайын алдын ала сүйлөшүп, пландаштырып, сүрөттү да, съемканы да даярдаш керек. Съемканын убагын тактайбыз сөзсүз түрдө. Жакшы убакытты таап белгилеп, анан сүрөт модельди тарта турган жерибиз артында фон кандай болуш керек, визуальный шум жок кыла турган кылып фонду даярдап, фон жок болсо мындай однотонный дубал же бир жерлерге алып барып, ошол жерде артында визуальный шум жок кылып туруп сүрөткө тартышыбыз керек. Ошондойду пландап алдын ала жер таап ошондой. Анан кадрларды, съемканы ар кандай ракурста тартып, ар кандай ракурс менен тартып, ар кандай план менен, дальний план, нижний план, верхний план дегендей. Эки эле мындай эле тартып койбой, бир эле версия менен тартып койбой, ар түрдүү вариантта тартып алышыбыз керек. Модель алдыбыздан кетип калгыча көп сүрөткө тартып алганыбыз жакшы. Себеби модель алдыңда турганда тартып албасаң, кийин кетип калгандан кийин карасаң сүрөттөрүң бир жерин нето чыгып калат, же бир жерде бир мусор көрүнүп калат, же кыйшайып калган болот, ошентип. Ошон үчүн көп сүрөткө тартып алсак, кийин карап туруп, арасынан жакшысын тандап алганга бизге мүмкүнчүлүк пайда болот. Көбүрөөк тартып алыш керек сүрөттү, эринбей, коркпой. Кадр тартып жатканда артындагы детальдарды карап, ашыкча мусор нерселер жокпу, аларды карап, түшүп калбасын мусорлор. Ошол жактарын сөзсүз караш керек. Модель турганда анын кийимдеринин тырышы жокпу, кыйшайып калбадыбы, кийимдери түз турабы, тизеси кыйшайып же ботинкасынын бир жагы чаңбуулуу, ошентип ар кандай кичинекей кемчиликтер көрүнүп калбаш керек. Чачын дагы жайып түшкөнгө аракет кылыш керек. Эгер аял адам болсо, чачы бар кылып түшүрсө жакшы көрүнөт. Чачы жок, чачын жыйнап салып, мындай төбөсүнө буу болгон же ушундай чачы мындай тасырайып жабышып калган болсо, адамдын бети дагы негедир жагымсыз көрүнүп калат да сүрөттө. Эгер чачы бар болуп, жок дегенде пешенесинде мындай чачтарын аз-аздан түшүрүп койсок, ошол дагы сүрөттүн көркүн ачат. Съемка убагында телефондогу камеранын бармак издери түшүп калбаш үчүн сөзсүз түрдө телефонду биринчи арчып алышыбыз керек. Камерасын тазалап, арчып. Камераны арчып алуу үчүн, ошол арчып жүрүү үчүн биз адат кылышыбыз керек. Ушул эң негизги нерсе сүрөт тартууда, мобилографияда камерабыз дайыма арчылып, тазаланып туруш керек. Ошол нерсени адат кылсак жакшы болот. Сүрөт тартып жатканда телефонду эки кол менен кармап, кыймылдатпай, титиретпей тартабыз. Колдун бармагын камеранын жаап калбай турган кылып кармап. Эки кол менен кармасаң, тең салмакты кармайсың да. Эгер бир кол менен кармасаң, негедир колуң калтырай берет. Эки кол менен кармасаң, тең салмак болуп дагы телефон калтырабай, түз тартып эмени кармап берет. Анан сүрөт тартып жатканда аркасындагы горизонтту дагы сөзсүз карап, горизонтко карап, же болбосо ровностька карап, горизонт деген ошол сүрөттөгү түз сызыктар. Же өйдөдөн ылдый караган түз сызык, же болбосо оңдон солго караган түз сызык, ошол түз сызыктын түздүгүнө карап туруп, сүрөттүн дагы рамкасын түздөп тартышыбыз керек.
сүрөт ошондо жагымдуу чыгат. Туура съемканын эрежелери бар. Мисалы булар адамды сүрөткө тартып атканда адамдын денелерин бөлбөй, кеспей тартышыбыз керек. Алардын дагы өзүнүн сүрөткө тарта турган бир мерчемдүү, ченемдүү жерлери бар да. Мисалы бетин тартканда сөзсүз мойнун кошуп тартыш керек. Мына ушул сүрөттөгүдөй. А эгер мойнуга чейин бир кийимди же бир нерсе же цепочка бир нерселерди элестетип сүрөткө рекламага тартуу керек болгондо экинчи сүрөттөгүдөй мойнунан ылдыйраак түшүрүп, бирок көкүрөккө жетпеш керек экен. Үчүнчү сүрөттө белине чейин тартыш керек болсо, мына ушул үчүнчү сүрөттөгүдөй белине чейин барат, бирок жамбашка жетпейт. Төртүнчү сүрөт жамбашка чейин жеткирбей, бирок жамбаштан ылдый түшүрүп туруп тартыш керек сүрөттү. Жамбашка жеткирип тартсаң, эмнегедир жагымсыз чыгып калат сүрөт. Анан жамбаштан ылдыйраак дагы кийимди же бир буюмду кошо тарта турган болгондо, мына ушул тизеден ылдыйга чейин жеткириш керек. Тизеге чейин жетип калса дагы эмнегедир тизеге чейинки сүрөт жагымсыз көрүнүп калат. Ушул эрежелер менен сүрөт тартып көрсөңөр, байкайсыңар адамдын дене мүчөсү канчалык сулуу чыгышын. Идеалдуу сүрөт селфи тартууну кантип үйрөнөбүз? Мисалы, шашылышмын дебей, камераны артыш керек сөзсүз түрдө. Камераны таза кылып туруп тартып алып кетиш керек, кайсы жерде болсо дагы. Жарык жетиштүү болсун, терезенин алдында сүрөткө түшсө дагы жакшы болот. Эгер вообще жарык жетпей таппай калсаң, жок дегенде терезенин алдына барып, күндүн нуру тийип турган, жарык болуп тийип турган жерге барып сүрөткө түшүш керек. Кайсы ракурс жакшы чыгарын билүү үчүн эринбей 9 кадр тартып чыгып, ар түрдүү ракурстардан тартабыз. Кайсы бир ракурс жакшы чыгыш үчүн ошол ар түрдүү тартып көрүш керек, коркпой, көбүрөөк тартып көрсөк, арасынан анан кайсы кадрдан, кайсыл жактан тартсак жакшы көрүнөрүн билебиз. Адамдын жүзү тегиз чыгат. Эгер прическасы пышный же чачы коюу болсо, чачы бар болсо сүрөткө жакшы түшөт. Адамдын жүзү жакшы көрүнөт. Кадрга колду коюп же очки менен жаныбарларды кармап же болбосо гүлдөрдү кошуп тартса дагы жакшы чыгат да. Сүрөткө түшүп атканда колун түз кылып эле түп-түз эле эчтеке кармабай жөн түшсө, эмнегедир жагымсыз, кызыксыз болот да. Эгер ошо түшкөн адам же колун менен бир жерин бетин кармап же чачын сылап, ошондой кыймыл менен түшсө, же болбосо очки тагынып, же жаныбарларды, күчүктөрдү, мышыктарды колуна кармап түшсө, колунда бир жок деген бир деталь болуш керек да. Колуна гүлбү же бир жагымдуу бир буюмду кармап түшсө, ошондо сүрөттүн көркү ачылат. Пустой эле жөн эле түшкөндөн көрө. Анан сөзсүз түрдө тирүү адам сүрөткө түшкөндөн кийин сөзсүз түрдө ал жылуу жүзүндөгү эмоциясын билдирип түшсө, дагы да ал сүрөттүн көркүн ачат. Эмоцияларын билдирип, жылмайып, күлүп, кабагын бүркөбөй түшсө, ошол сүрөт жакшы чыгат. Мисалы мындай карагыла. Ар бир сүрөттө азыр айтып өткөн эрежелер колдонулган. Эмоцияларын көрсөткөн, бирөөсүндө жаныбар менен түшүп атат, дагы бирөөсүндө жылмайып кубанычын көрсөтүп турат, дагы бирөөсүндө образга кирип сүрөткө түшүп жатат. Сүрөттүн дагы түстөрүн карагыла, түстөрү бири-бирине сөзсүз байкалышып турат. Башкача түстөр жок. Мына булар мисал катары. Мына бала менен жаныбар түшкөн сүрөттө атайын ошону туурап түшкөн да, чачтарын да ушундай кылып көтөрүп, туурап экөөбүз чогуу түшөбүз дегендей. Сүрөттү мындай кызыктуу чыкканда эмоцияларын көрсөтүп турат. Экинчи сүрөттө кыз дагы жылмайып түшкөн, образ көрсөтүп, колундагы буюм менен түшкөн, жөн түшпөй. Үчүнчү сүрөттө болсо, бул жерде беттеги вниманияны тартыш үчүн мына кремди, эмеге, пачты реклама кылуу үчүн ошол
почти коюп туруп сүрөткө түшүп атат. Бетини дагы толук тартпай, жарымын тартып жатат. Толук тартса, мындай жагымсыз сүрөт чыгып калат да. Ошон үчүн бетинин жарым жагын көрсөтүп турат. Съемканы туура даярдоо керек. Селфидеги эң чоң ката бул сүрөткө түшкөндө тик туруп, кыймылсыз туруп түшүп калгандары катачылыктар. Ал көп эле байкалат да. Кыймылдап жатканда сүрөт тартса удачный чыгат. Мисалы, бир иш кылып жатканда кокусунан тартылып калган сүрөттөр жакшы кызыктуу чыгып калат да. Колду көкүрөккө коюп же жүзүн кармап, чөнтөктөн колун чыгарып жатканын көрсөтүп же чачын түзөп жатканын, колуна сумка кармап турганын же телефон кармап турганын, гүлдөрдү же кофени кармап же болбосо дагы башка бир жагымдуу буюмдарды, көрүнүшү мындай жагымдуу көрүнгөн буюмдарды кармап түшсө сүрөттө өтө жакшы, адамга жакшы көңүл буруучу болот, анан жагымдуу элес калтырат да адамда. Жүзүндөгү жеңил жылмаюу дагы уячасы жакшы көрүнүп, жакшы адамдын эмоциясын көрсөтүү кадрдын ар бирине сулуулук тартуулайт. Мисалы, ушул сүрөттөрдү байкасаңар, кайсыл эрежелери бул жакта кетип жатат. Адам басып кетип атканын тарткан. Бул да кызыктуу. Көргөн адам каяка барат экен деген ой болот да, уже көңүл внимание түшөт да бул сүрөткө. Эгер түз турганда көңүл бурбай эле мындай жылдырып өтүп кете бересиң да. Эгер бирөө кыймылдап бир жакка карап аткан болсо, бул адам кыймылдап турат, каяка баратат экен, кыймылдап турат деп эле сразу адам вниманиясы түшөт дагы. Ошол сүрөттүн адамдын айланасында нерселер карайт. Бул каерде жүрөт, каяка баратат, колунда эмне кармап алган деген уже кызыгуу уянат да адамда. Экинчи сүрөттө болсо, бул жерде колун кармап сүрөткө түшкөн, атайын сүрөттүн көркүн ачуу үчүн. Үчүнчү сүрөттө бул да жөнүшпөй кыймылдап, өзү негизи костюмчумду реклама кылып жатат экен, бирок жөн түз турса, мисалы, сүрөттүн немеси чырайы ачылбайт эле да. Анан ар кандай позада түшүп атат, кыймылдап, бутун көтөрүп, колун көтөрүп. Бул дагы ошол сүрөттү кызыктуу чыгаруунун жолдору. Бул сүрөттөрдү карасаңар, бул сүрөттөрдө дагы сөзсүз түрдө түстөрдүн айкалышуусу ошол эреже жакшы колдонулган. Жөн турбай ар кандай позада түшкөн, кыймылдуу турдө. Дагы мисалдар, же тамак жеп атканын тартса дагы мындай кызыктуу, внимание тарта турган бул сүрөт чыгат. Кофе кармап турат, чашкасын кармап турат. Жөн түшкөн эмес да, кыймылдуу убакта тартылган сүрөттөр. Түстөр дагы айкалышып турат бул жерде дагы. Баарыны кыймылдап турган убакта тарткан. Эгер природаны тартуу керек болсо, бул жерде сөзсүз түрдө түстөрдүн айкалышуусун, анан көлөкөнү колдонуп, жана салкын убакта тартса жакшы чыгат. Адамдын задний ракурстан, аркаңкы задний план деген бар. Арка жагынан сүрөткө тартса дагы, адамдын алдындагы көрүнгөн атмосфера, сулуулук сүрөткө жакшы чыгат. Презентация окончена. Так, селфи боюнча сабагыбыз ушул болду.